Өзүн блогер катары тааныштырган Бауыржан Кадырбековдун кылмыш ишине байланыштуу Өзгөн районунун ички иштер бөлүмүнүн 4 кызматкери ээлеген кызматтарынан бошотулду. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин айтымында, жумуштан бошотулган кызматкерлерден тышкары дагы 6 милиционерге сөгүш жарыяланган. Коомчулукка белгилүү болгон Өзгөн районундагы Бауыржан аттуу блогердин иши боюнча 4 кызматкер иштен алынды. Алар кызмат учурунда милиция кызматкерлеринин атына чек келтирип, ишине шалаакы мамиле жасагандыгы үчүн жумуштан бошотулган. Бауыржандын апасынын арызы боюнча учурда тергөө иштери башталды, деди Ашырбаев. Буга чейин Турмуш басылмасы 18 майда номер 25 убактылуу кармоочу жайдан бошотулган. Өзгөн районуна караштуу Мырзааке айылынын 32 жаштагы тургуну Бауыржан Кадырбеков Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан сабалганын айтып чыкканын жазган. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Өзгөн районунун аймагында 6 майда блогер Бауыржан Кадырбаев тарабынан дүкөндөргө кирип, мөөнөт өтүп кеткен товарларды тартып жаткан учурда атайын 102 менен Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобун чакырган. Ал видеодо көрүнүп тургандай, ошо тергөөчү кыз барып, ал жерде ошол Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин этикасына туура келбеген жоруктар менен элге көрүнүп, ошол ички иштер органдарынын аброюна шек келтирген бир кыймыл аракети боюнча кызматтылыкты жүргүзүлүп, ал жерде бүгүнкү күндө ошол тергөөчү кыз өзүнүн ээлеген кызматынан бошотулду. Андан сырткары ошол жерде милиция кызматкерлери дагы бул жерде кызматтылыктын жыйынтыгы менен ээлеген кызматынан бошотулду. Андан сырткары ошол нерселерге жол берип, көзөмөл жүргүзбөгөн жетекчилерине карата дагы тартиптик жазалар берилип, жалпысынан 10 кызматкер тартиптик жазага кириптер болду. Ошонун ичинен 4-өсү бул жерде тергөөчү баш болуп, ээлеген кызматынан бошотулду. Ал эми бүгүнкү күндө блогердин апасынын арызы боюнча баягы күч колдонуп кыйноо урду деген дооматы боюнча апасынын арызы кабыл алынып, азыркы кезде улуттук коопсуздук кызматына материал өткөрүлүп берилди. Азыр прокуратура менен улуттук коопсуздук кызматы юридикалык баа берүү боюнча азыркы кезде тергөө иштерин жүргүзүп жатат.